Бир кумурсканын уясында кичинекей бир кумурска жашачу. Ал күчтүү да, эң ылдам да, эң акылдуусу да эмес эле. Бирок аны башкалардан айырмалап турган бир касиети бар болчу. Ал өзүнүн уялаштары туш болгон кыйынчылыкты эч качан көз жаздымда калтырчу эмес. Бир кумурска чарчап ташыган буудай данын уяга жеткирүүгө алы жетпей калса, бул эч тартынбай жардамга шашылчу. Башкасы жыгылып калса, ага колун сунуп кайра тургузчу. Жамгыр жер алдындагы туннелдерди кыйратканда биринчи чуркап барганы да ошол болчу. Кумурскалар анын унчукпаган, бирок дайыма сезилип турган катышына көнүп калышкан. Эгер бир жүк жерге түшүп кетсе, анын барып көтөрөрүн билишчү. Эгер бир өтмүк жарылып калса, анын бүтүрөрүн да билишчү. Эгер бир кумурска чарчаса, анын ийинин тосуп жардам сунуштарын. Бирок эч ким андан сураган эмес. Сен өзүң жакшысыңбы, чарчаган жоксуңбу деп. Күн артынан күн өтүп, ал өзүнүн жумуштан эле эмес, башкалардын иштерин да кылчу. Тыныгуу деген эмне экенин унутуп калган. Бирок өзүнө дайыма мындай дечү: аз гана чыдасам, баары жакшырып кетет. Башкалардын кыйналбаганы маанилүү. Бирок бир күнү аябай чарчагандан буттары калчылдай баштады. Басканга алы жетпей калды. Омурткасы ооруй баштады. Мурда жанып турган көздөрүн эми терең чарчоо каптап алган эле. Бирок ал үчүн кумурска уясынын бакубаттуулугу маанилүү эле. Бир кумурска жардам сураганда акыркы күчүн топтоп макул болду. Анан башкасы келди. Тишин кысып дагы да макул деди. Үчүнчүсү дагы жакындады. Сен ар дайым убакыт табасың. Мага да жардам бер. Жана ал жок дей алган жок. Ошондо күтүлбөгөн нерсе болду. Топтолгон оор жүктүн алдында буттары бүктөлдү. Ал жерге жыгылды. Жанынан өткөн кумурскалар анын кыймылдабай калганын байкашкан да жок. Алгач эч ким анын жоктугун сезген жок. Сөзсүз кайтып келет дешти. Бирок күндөр өттү. Иштер жайлады. Түшкөн жүктү көтөргөн эч ким болгон жок. Ийин сунган эч ким болгон жок. Туннелдер ураган бойдон калды. Бара-бара кумурскалар түшүнө башташты. Анын кылган иштери алар ойлогондон алда канча көп болгон экен. Аны издеп чыгышты, бирок таба алышкан жок. Бир күнү четте жашаган каарыган кумурска терең дем алып мындай деди: ал кетти. Анткени биз жерге жыгылганча көтөрүп жүргөндөрдү байкабайбыз. Эмнеге бизге эч нерсе айткан жок деп кыйкырышты. Силердин ичиңерден жок дегенде бирөөңөр андан кантип жүрөсүң деп сураганыңар болду беле, деди кары кумурска. Тымтырстык орноду. Түшүнүштү. Анын жардамы ар дайым өзүнөн өзү болот деп ойлошкон экен. Ал дайыма ошол жакта болчу. Дайыма колдогон, дайыма оңдогон. Бирок кезек ага келгенде эч ким байкабаптыр. Ар бир коомдо башкаларга караганда көбүрөөк жүк көтөргөн адамдар болот. Жардам беришет, колдоо көрсөтүшөт, беришенди кылышат. Чарчап турганда да макул дей беришет, жашоону жеңилдетишет. Бирок алардан өзү кандай абалда экендиктерин эч ким сурабайт. Бир күнү күчү түгөнүп, четке чыгып калышканда гана алардын баркы билинет. Бирок анда алар кайтып келүүгө дагы күчү же каалоосу калабы? Эгер жашооңузда ушул кумурскадай адам болсо, анын жыгылганын күтпөңүз. Бүгүн эле сураңыз: жакшысыңбы? Сага кантип жардам бере алам? Кээде бир эле сөз баарын өзгөртө алат.